Ардактуу көрүүчүлөр, биз эфирибизди улантабыз. Эгерде жаңыдан гана биздин экраныбызга биз менен бирге кошулган көрөрман болсо, биз анда эске салалы НТС телеканалы таң шоу берүүсү. Бизде болсо кезектеги коногубуз бар. Албетте. Азыр бүгүн айтып атпайлыбы, жаңы кесиптер улам өнүгүп пайда болуп аткан деп. Акыркы жылдары бул кесип дагы актуалдуу болуп бара жатат. Нутрициолог Лейла Тен бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы, кандайсыз? Саламатчылык, жакшы. Кандай жүрөсүз? Жакшы. Бардыгы жакшы. Эң алгач өзүңүз тууралуу элге тааныштырып айтып өтсөңүз. Атым Лейла, фамилиям Тен. Өзү кореянкамын. Ошон үчүн кыргызча бир аз ката келтирем. Месоранам. Эч нерсе болбойт. Негизи нутрициологмун. Кыргызстанда менде туура тамактануу жеткирүү доставкам бар. Экинчиси мен игропрактикмин. Бул жаңы кесип, как раз ал үчүн мен сыйлык алдым. Кут болсун сыйлыгыңыз. Кубаттык. Атайын Москвадан алдыңыз, Ооба, көрсөтөйүнбү? Ооба, келиңиз. Сыйлык менен тааныштырыңыз, көрсөтүңүз. Журнал бетине чыкканыңызды дагы билебиз. Ошол тууралуу кененирээк айтып берсеңиз. Келиңиз. Бул негизи эл аралык. Бул негизи дүйнө жүзүндө ошо игропрактик көргөзө кетели. Эң мыкты игропрактик деген сыйлык. АКШден, Орусиядан, Түркиядан, Казакстандан, Өзбекстандан болгон игропрактиктер чогулушту. И Кыргызстандан мен жалгыз бардыңыз. Ооба. Бул негизи психология, мотивация жак. Игропрактика деген эмне? Анткени бул жаңы кесип да. Биз эмне кылабыз да элдер менен. Мисалы, мага бир клиент келет. Айтат да, ар кандай суроолор бар аныкы. Мисалы, бул айлык жөнүндө. Бир айына 100 000 табам дейт. Кантип 200 000 табайын деп. Биз психология жактан карайбыз, анан стратегия түзөбүз. Биринчиси, кандай коркунучтар бар. Анткени бала кезинден баштап биздин бир аз страх, коркунучтар бар. Мисалы, эң биринчи, байысам, бул аябай опасно. Анткени илгеркиден бери, тарыхтан баштап бай адамдарды раскулачивание деген болчу. Ооба. Ошон үчүн биз бул страхты, бул коркунучту алып салабыз. Анткени негизги этап бул мотивация, анан сами уже аракеттер да. Ладно, страх жок, анан бир максаттар бар, кантип аны ишке ашырабыз. Ооба. Стратегия бул азыркы учурда личный бренд, маркетинг, сатуулар, анан ар кандай эмелер бар, баскычтар. Ошол менен иштейбиз. Анан точка айтабыз аны, бул башталышы. Анан точка Б бул уже аягы. Точка мисалы, бул сиз айтасыз, июнь айында мен 200 000 сом табам. Точка Б биз уже августта карайбыз. Жеттикпи, жеткен жокпуз. Мисалы бул менин бир кызым бар, 16 жашында, точка 0 сом болду, точка Б 100 000 сом. 16 жашында 100 000 сом тапты. Канча убакытта тапты ошол акчаны? Бир айда. Бир айда, Бир ай ичинде. Демек, А точка менен Б точканын аралыгын сиздер бир айга гана коет экенсиздер да? Жок, кээде болот 6 ай. Негизи суроолор ар кандай болот. Акча, анан визалар көп болот, КШга виза. Анткени бул дагы аябай эме, аябай оор да суроо. Кантип ошо визаны алам. Бирок эгер адам ушинтип отурса, ала албайт. Эгер мен ооба алам, ишенет да, Кудайга да ишенет да, анан ар кандай мүмкүнчүлүктөрдү көрөт, ошого аракет кылат, анан алат. Менде уже, наверное, 5 виза болуп калды. Үчүнчүсү бул мамиле, особенно мисалы бир үй бүлөдө мамиле. Мужчын арасында, анан балдар арасында. Анткени мисалы бир үй бүлөдө аял киши аябай өзүндү аябай эме сезет. Эгер иштебесе, аябай төмөн сезет. Ошонун баасын көтөрөбүз кичине.
жолдошу, что потом больше аны карап, суктанып, ошону дагы иштейбиз. Ошо менен да иштейбиз. Демек, бунун бардыгы психология адамдарга жардам берүү, жашоосундагы негизи эле кандай көйгөй болсо, психологиялык жактан жардам бересиздер. Ооба, анткени психология аябай татаал да. Эгер сиз психологко барсаңыз, бири-бирин карап, сүйлөп, бул аябай биздин мээбизге аябай татаал келет. Оюн жактан биз аябай жеңилдетебиз ошол кырдаалды да. Поэтому биз Москвада да бир окуу болгон, как раз нейрохирург, нейропсихолог, ал айтып берген бизге мээ кандай турат, эмнеге балдар мектептерде да көп оюн болот, анткени балдарга көп жаңы информация ошо оюн менен жакшы керет. И как раз таки 20-дан кийин ошо бизге тоже оюн менен дагы кеңирээк, анан аябай кызыктуураак болот. Тез жетет. Ооба, тез жетет. Анан өзүңүздүн баягы туура тамактануу, диетолог, анан кийин ушул жааттан эки кесиптин мындай жумуштун байланышы. Ооба, анткени бул эң жөнөкөй мисал, анткени мисалы сиз туура тамактанууну билесиз кандай да, ток, жер жемиштер, анан машыгууну да билесиз, что барыш керек, бирок ар бир аялдын, особенно Кыргызстанда өзгөчө, бир ай жетет ошо аялды. Анан кийин жок. Мотивация жок, бүттү. Бул дагы бир эме запрос да. Ошон үчүн психология жактан изилдөө жүргүздүм. Москвадан бир психолог менен ар бирдин килограммын эмеси бар, причинасы бар. Мисалы, бир аял үчүн бул көзөмөлү, безопасность. Бир аял үчүн бул аныкы мотивациясы жок. Мен сурап атам да, эмнеге мотивациясы сизге берет? Белки бир платье кийиш керек. Ошон үчүн жок дейт. Мисалы, сиз балдарыңыз сизди супсулуу карап иштебейсизби? Жок. Бир причина болду, бир аялдын очень интересная. Мен Дордой плазага барганда, мен киргенде эле мага сатуучулар сиздин размериңиз жок дейт. Мага триггер болуп атат. Ошон үчүн мен арыктайм дейт. Бул аныкы мотивация. Мен ойлодум, ар биринин психология жактан көп суроолор бар. Көп аябай коркунучтар бар, көп установка, орусча айтат, кыргызча кандай которбосу билбейт экенмин. Ошол менен бир аз иштеш керек. Мисалы, эркектерде даже иштөөдө бир рангда турат, экинчи рангга кантип жетиш керек. Ошо да суроолорду изилдейбиз. Кантип туура план коюш керек, э? Ооба. Кантип имидж кандай керек, кандай дагы, мисалы, может, образование керек, кесиптеш же кандай даже дикция. Толтура кичинекей эмелер бар дейт. Негизи эле чындыгында баягы айымдардын өзүнүн баалоосун түшүрүүнүн дагы бир нерсеси ушул ашыкча салмак эмеспи? Толуп баштаганда, өзүнө фигурасы жакпай баштаган учурда самооценка деп коебузго, ошол нерсе дагы түшүп, өзүн жакшы сезбей ушинтип баштайт. Анан кийин бул нерсеге дагы мисалы айымдарды алып чыгыш үчүн кандай жолдор керектелет? Эң биринчиси өзүңө сүйүү. 100 килограмм болсоң, 40 килограмм болсоң, өзүңдү сүйүшүң керек. Бул эң биринчи баскычы. Эртең менен турасың, тиш жууганда айтасың, сен супсулуусуң, сен суперсиң. Анткени бул проблема самооценка жөнүндө бул ата-энеден чыгат. Анткени совет учурунда ата-эне өзүң эмоцияларды они не так могли это, да, все показывать. Көрсөтө алышкан жок. Бул бала, поэтому не знает, что такое, да, бул комплименты, эмне сүйүү деген. Особенно кыргыз менталитетте бизде уят. Балага бир нерсе айттыгы ошол убакта. Азыр уже бара-бара өзгөрүп атат. Ошол үчүн эгер сизде балаңыз болсо, күнүгө аны сен принцесса, сен аябай акылдуусуң, сен аябай ыймандуусуң.
ошону айтыш керек. Анткени бала өзүңдү сезип, анан өзүң бара өзүнө да самооценканы көтөрөт. Кичинекей кезинен баштап ошону тарбиялаш керек. Түшүнүктүү. Өткөн конкурс тууралуу сүйлөшөлү. Канча убакыт болду конкурстун узактыгы? Узактыгы 4 ай болду. Голосование болуп. Биз мени Кыргызстандан аябай көп киши колдонушту. Аябай рахмат рахмат айтып атам. Андан кийин Россияда бир 20 күн даярдоо. Ооба. Ошол жерде Россия шоу-бизнестен толтура киши болчу. Алар да катышып бирок биз алдык. Ошол жакта ошол конкурс бир эле күн болду. Биринчи сессия бул окуу болду. Ошол жерде ар кандай психологдор, нейропсихологдор болуп калган. Андан кийин уже номинациялар болуп калды. Рахмат чоң сизге, ыраазычылык билдирели. Келиңиз сизге эркин микрофон суналып, элибизге каалоо тилектерден айтып, андан кийин мүмкүн көрүүчүлөрдүн арасында дагы сизге байланышам дегендер бар болсо, өзүңүздүн кантип байланышса болот айта кетиңиз. Эң негизгиси өзүңүздү сүйгүлө. Анткени сиз бул өмүрдө жалгызсыз. Анан эмне айтайын? Эртең менен күнүгө бактылуу туруп, бактылуу туруп, ура деп тургула. Бул биздики эң негизги белегибиз, бул биздин өмүрүбүз деп ойлойм. Инстаграмда Layla Dreams, анткени Dreams бул кыргызча максат, мечты, кыялдар. Ошол менен ошол ар бир кыялданат. Туура айтып атамбы? Ошого бир аз иштегиле. Мындай алма быш озума туш дегебей. Бир аз ойлоп, андан кийин иштеп. Ошол алманы барып үзүп, анан жегиле деп коебуз. Рахмат чоң сизге, ыраазычылык билдирели, ишиңиздерге ийгиликтерди каалайлы. Рахмат. Сыйлык кут болсун, Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, бизде нутрициолог Layla Ten айым конокто болгон учуру. Эгерде негизи эле туура тамактануу боюнча, үй бүлөлүк маселелер боюнчабы, психологиялык жактан негизи эле кандай жардам керек болсо, Layla айым сиздерге жардам бергенге даяр. Ал эми биз эфир залды аралантабыз. Көрүп жатканыңыздар НТС каналында таң шоула берүүсү. Биз кайра бир нече көзүрмөмдөрдөн кийин биргеликте болобуз.